Достор, саламатсыңарбы? Математикасыз эч качан ааламда жашай албайсың. Жоголуп да кетишиң мүмкүн. Үйүңдү таап бара албайсың. Нан да сатып ала албайсың. Анткени тыйын санаганды билбейсиң. Тигинин мунун баасы канча? Билсең деле түшүнбөйсүң. Ошондуктан балдар жарышып математиканы үйрөнөбүз. Салам достор, иштериңер кандай? Мен саякатка чыгайын деп атам. Карагылачы, жол баштыгымды да даярдап койдум. Анын ичинде сандар жазылган китеп жана дептер бар. Анан дагы калем жана карандаштар бар. Каякка барган атканымды тапкылачы. Туура, сыйкырдуу сандар хандыгына. Жаңы сандар менен таанышканы. Силер да мени менен барасыңарбы? Анда өз китептериңерди жана дептериңерди алгыла да. Кандай кооз жана чоң кеме? Кызык, кимдики болду экен? Ой, бул эмне? Ой, андан көрө жашынып калайынчы. Эй, салам, сен ал жака эмне жашынып алдың? Бештен коркуп кетти. Эч кимден корккон деле жокмун. Анан эмне? Бактын артына жашынып алдың? Мен. Мейли, кел, таанышалы. Сенин атың ким? Актан. Эң жакшы. А мен 5000. 5? Ооба, 5 санымын. Бул болсо менин кемем. Көрдүңбү? Анда мен тартылып турам. Көрдүм. Мына, Момин деп жазылам. Чынында мен Момундаймын. Сулуу экенсиң. Рахмат. Мен саякатка чыккан жатам. Мени менен баргың келеби? Албетте барам. Менин саякатка жол баштыгым да даяр. Эң жакшы. Анда кемеге жөнөдүк. Ура! Чыныгы кеме. Мен капитан болом. Даярдангыла. Алдыны көздөй жөнөдүк. Эгегей! Биз дагы саякатка чыккыбыз келип атат. Бул деген менин досторум да. Кел аларды да кошо алып алабыз. Эң сонун ой таптың. Чогуу жүргөн дайыма көңүлдүү болот. Кымбаттуу досторум, сабагыбызды баштоого даярсыңарбы? Азаматсыңар. Китеп, калем сап, сызгычың жана дагы дептериң жаныңдабы? Дейт менин калем сап досум. Карап, текшерип койгулачы. Бардыгы ордундабы? Акылдууларым менин. Анда сабагыбызды баштайбыз. Табышмактуу көңүл коюп угабыз. Ким биринчи таат болду экен? Абдан кызык бир сан бар. Эч түшүнө албадым. Кайда барба, каякты караба, бардык жакта, бүт жерде. Колубузда, бутта да бар. Солдаттардын шапкесинде, жаркыраган балатыда, тартылган жылдыздарда. Жалкоолонбой уксаң, чаркырап турат дептериңде. Бул кайсыл сан, ким табат? Азаматсыңар балдар. Ал сан 5. Бул санды мен жакшы көрөм, силерге да жагат. Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы 5ти кошуунун жадыбалы. Эми болсо балдар, биринчи жадыбал түзүш үчүн кошуунун компоненттерин эсибизге салып алабыз. 3 кошулган 2 барабар 5. Бул туютмада 3 биринчи кошулуучу, 2 экинчи кошулуучу, 5 сумма. Оң жактагы таблицага көңүл бурабыз. Бул таблица менен жадыбал түзгөндү үйрөнөбүз. Кызыл
көк, сары тик бурчтуктардын астында сандар жайгашкан. Кызыл тик бурчтуктагы сандар биринчи кошулуучулар. Көк тик бурчтуктагы сандар экинчи кошулуучулар. Ал эми сары тик бурчтукта кайсыл компонент катылган? Туура, сандардын суммасы. Азыр болсо балдар, кызыл тик бурчтуктарды ачабыз. Карасаңар, сандар кандай жайланышкан? Бирден баштап, ирети менен өсүү тартибинде. Эми көк тик бурчтуктарды ачып көрөлү. Сандар кандай жайгашкан? Демек, көк тик бурчтуктун астында окшош сандар жайгашкан. Алар 1, 2, 3, 4 жана 5 сандары. Бул жерден кандай эреже чыгарсак болот? Демек, жадыбал түзгөндө компоненттердин бирөөсү окшош сандар болуусу шарт. Бул сүрөттө кошуунун тик бурчтуу жадыбалы берилген. 1ден 9га чейинки сандар тигинен жана туурасынан жайгашкан. 5ти кошуунун жадыбалын карап көрөбүз. 1 кошулган 5 барабар 6, 2 менен 5тин суммасы 7, 3 кошулган 5 8, 4 кошулган 5 9, 5 кошулган 5 10, 6 менен 5тин суммасы 11, 7 кошулган 5 барабар 12, 8 кошулган 5 барабар 13, 9 кошулган 5 барабар 14. Жадыбалдын 2 бөлүгүн салыштырабыз. Кандай айырмасы бар? Туура, биринчи бөлүгүндө сумма бир орундуу сандар. Экинчи бөлүгүндө сумма 2 орундуу сандар. Таблицаны карасаңар, суммасы 10 болгон учуру гана толгон. Калган бөлүктөрүн өзүңөр толтургула. Толтура алабызбы? Анда бош убактыңарда тик бурчтуу таблицаны чийип, калган бөлүктөрүн толтуруп коесуңар. Эми болсо балдар, 93 мисалды дептериңерге жазып, иштеп, мага жөнөтөсүңөр. Антип эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Үй тапшырма 98 мисалды иштеп келесиңер.